Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлгакы Мамасалиева. Биз сиздер менен бүгүн мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттерге кантип катышабыз деген суроого жооп алабыз. Бүгүнкү видеоконференция Деги конуш долбоорунун алкагында жазылып жатат. Анда эмесе көңүл бурабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз алдынча башкаруу мыйзамы менен иш алып барышат. Ошону менен бирге бюджеттик кодекске дагы баш ийишет. Кыргыз Республиканын бюджеттик кодекси министрликтин алкагындагы бюджеттерди жана жергиликтүү бийликтеги аянтчадагы бюджеттерди талкуулоосун, алып баруусун жана сарпталуусун тескейт. Ошону менен бирге эле айыл өкмөттөрдүн уставында жарандардын бюджетке катышуусу кеңири талап кылынган. Бир эле ушул айыл өкмөттөрдүн уставында эмес, мен айтып өткөн бюджеттик кодекс жана өз алдынча башкаруу мыйзамдарына дагы ал укук берилген. Жарандар кеңири бюджет боюнча маалыматты жергиликтүү бийликтен жана каржы министрлигинен республикалык бюджет боюнча маалымат алса болот. Жергиликтүү бюджетке талкууга катышуу бул ошол Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 13-чү беренесинде, 111-чи беренесинде, 126-чы беренелеринде кеңири жазылган. Ошону менен бирге бюджеттик кодексте кантип бюджеттерди ачык айкын кылабыз, жарандык бюджет эмне экен дегендиги боюнча дагы жооп алсак болот, түшүндүрмө алсак болот. Мисалга, мына 126-чы беренеде жарандык бюджет маалыматты жеткиликтүү жана жеңилдетилген формада берүүнү көздөйт деп жазылып турат. Жарандык бюджет атайын билими жокторду кошуп алганда жарандарга мамлекеттик каржылар жөнүндө маалымат алууга мүмкүндүк берет. Жергиликтүү бюджетке катышуунун түрлөрү бул коомдук угулар, жергиликтүү бюджетти иштетүү боюнча айылда мониторинг тайпаларын түзүп иштөө, бюджеттин бекитилиши жана иштетилиши боюнча отчеттуу угуу сессияларга катышуу, жергиликтүү аймактын бюджети боюнча маалымат алуу. То есть мындайча айтканда, биз айыл өкмөткө барып же болбосо бир министрликке барып бюджет боюнча маалымат алабыз десек, бизди четке кагып маалымат бербейм дегенге бийликтин акысы жок, ал биздин укук. Демек, жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик бийлик бизге ошол укукту камсыз кылып бериш керек. Ошол укукту камсыз кылуунун иретинде бир нече ачык порталдарда электрондук маалыматтар бар. Ошол маалыматтарды кантип алабыз? Азыр ошол ачык порталдарга көз чапсак болот. Так, браузер аркылуу өзүңүздөрдүн мындай тегерекче браузериңерди ачасыздар. Ачканда бул жерге жарандык бюджет деп англисче жазылып калды. Жарандык бюджет деп терсек, мында жарандык бюджет -minfin.kg деген ачылат. Ошону ачсак, кыргызча маалыматты окусак болот. Ошону менен бирге бул жерде бир эле кыргызча эмес, орусча дагы бар. Орусчасын кааласаңыздар, орусчасын ачсаңыздар болот, бирок биз бүгүн кыргызчасын ачып, кыргызчасын тилдайбыз. Жергиликтүү жамааттын бюджети. Жана биз ачканда эле алгач мындай маалымат чыгат. Ал маалымат бул ошол мыйзамдарга шилтеме берилип атат. Кайсы мыйзам алкагында жана кайсы беренелерге таянып бул маалымат берилди деген жазылган. Бул крестикти басып бул маалыматты өчүрөбүз. Анан шаарды айыл аймагын тандайбыз. Тандоо үчүн бул жерге өзүбүз айыл өкмөтүбүздүн атын киргизсек болот. Мисалга Кочкорбаев айылдык аймагы чыкты. Так, ушу жерге терип өзүңүздөрдүн айыл аймагыңызды көрсөтүү дегенди бассак, мындай толук маалымат чыгат. Так, азыр толук маалымат чыга элек. Бул жерден теришибиз керек. Мына бюджеттин түрүн тандайбыз. Бюджеттин түрүн тандасак,
бюджеттин аткарылышы долбоору бекитилген бюджет деген 3 тараптуу маалымат бар. Биз азыр бюджеттин долбоорун көрөбүз. 2022 жылдын бюджетин көрөбүз. Эми бюджеттин долбоору эмес аткарылышы бассаңар анда 2021 башыбыз керек. Бекитилген бюджет болсо анда бекитилген 22 жылкы бюджетти да көрсөк болот. Азыр бюджеттин долбоорун көрөбүз. Көрсөтүү дегенди сөзсүз басышыбыз керек. Бул бюджеттин түрүн жана жылын тандап алгандан кийин көрсөтүүнү басканда мындай маалымат бизге ачылат. Бул жерде биз кандай маалыматтарды ала алабыз? Бул ошол айыл өкмөттүн башчысы жөнүндө маалымат, айыл өкмөттүн дареги боюнча маалымат, ошону менен бирге бул кирешелер жөнүндө жалпы маалымат чыгат. Анан социалдык экономикалык өнүгүү программасынын негизги артыкчылыктары. То есть бул айыл өкмөттө ичүү суу, калыпты конуштарды муниципалдык жолдордун иштеши, жалпы пайдаланууга жерлерге жарык берүү жана ошондой эле көрктөндүрүү жана жашылдандыруу суроолору алгачкы жана приоритеттүү болуп эсептелет экен. Ар бир айыл өкмөттө ушундай жазылуу болот. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Анан бюджеттик календарь болот. Мына эми жылкы бюджеттин негизги кирешелери. Бул негизги кирешелер боюнча маалымат, кайсы жактан канча акча түшүп атат. Мына киреше салыгы, кыймылсыз мүлктөн салык, кыймылдуу мүлктөн салык жана башка. Бул жерде 3 сызыкчаны көрөсүздөр. 3 сызыкчаны бассаңыздар, бул маалыматты сүрөт түрүндө, PDF түрүндө, Excel түрүндө көчүрүп алсак болот. Анан бул жерде былтыркы жылга салыштырмалуу маалымат да бар. Так, толук бул жерде башка айыл өкмөттөр боюнча дагы маалымат кирбеши мүмкүн азырынча. Эгерде силер өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөр боюнча маалымат ала албайсыңар, анда ошол айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөттүн адиси маалыматты ушул жерге жүктөгөнү милдеттүү, жүктөп бергиле деп сураныңыздар жана министр финансына дагы каттар KG аркылуу кайрылсаңыздар болот. Бул жерде дагы методикалык колдонмо бар. Эгерде бул портал менен кантип иштөөнү кеңири билүүнү кааласаңыздар, анда методикалык колдонмого кирсеңиздер, орусча, кыргызча түшүндүрмөлөр бар. Ошол түшүндүрмөлөрдү ачып, окуп, жүктөп алсаңыздар болот. Бул маалыматтар жүктөлөт. Будан сырткары жергиликтүү жамааттын республикалык бюджетти биз башка сайттан көрсөк болот. Азыр бул жерге Минфин деген сайтты ачабыз. Минфин деп бул жерге терсеңиздер, Минфин КР деп, Министерство финансов Кыргызской Республики деген ачылат. Буну бассак, финансы министрлиги, бул дагы 2 тилде, орус тилде, кыргыз тилде, бирок биз бүгүн кыргыз тил порталы менен иштейбиз. Кыргыз тилде порталын ачсак, бул жерде ушул мына сол тарабына көңүл бурсаңардар, портал открытый бюджет дейт. Буну бассак, бул жерде дагы толук маалымат берилет. Мына биздин Кыргыз Республикасынын бюджетинин доходу, Кыргыз Республикасынын бюджетинин расходу, анан канча мамлекеттик карыз, ички карыз, андан кийин сырткы карыз боюнча маалыматты ала аласыздар. Анан бул доход дегенди бассак, ушул жерде мына области терип, мисалы Ысык-Куль областы, Жетөгөзкө район, округ мына айыл аймак, Акшыйракский айыл аймакты карап, бул жерге так булар боюнча маалымат жок окшойт. Төбенский элчи. Так, азыр буну кайрадан загрузка кылат окшойбуз. Бул жерде немелер чыгыш керек эле да. Азыр портал иштебей атат окшойт. Показать инфографику десеңер, инфографика чыгат. Так. Бул порталга кайтып кайтабыз. Анан кечирээк азырынча башка порталдарды да карап көрсөк,
Минфиндин порталына кайтабыз. Минфиндин порталында дагы башка дагы маалыматтар бар. Бул мисалга биз жана сол тарапка кирсек, азыр оң тарабында бюджеттер боюнча толук отчеттор бар. Мына бюджет дегенди басабыз. Бюджеттик классификация, бюджеттин аткарылган тууралуу отчет. Өнүктүрүү бюджет бар, бюджет, өнүктүрүү бюджет, анан бюджеттин аткарылуу тууралуу отчет. Ушуну бассак, бул жерге финансылык отчеттор кеңири берилген. Мына эсептөө палатасынын отчету бар, жергиликтүү бюджеттин аткарылышы тууралуу отчеттор. Бул жалпы жергиликтүү бюджеттер боюнча маалымат, анан бул мамлекеттик бюджеттин аткарылышы тууралуу жылдык отчеттор. Буну бассак, азыр биз ушул мамлекеттик бюджеттин 2021 жылкы отчетту көрсөк болот. Бул жерде 8 апрелге отчет бар экен. 8 апрелде коюлган отчет экен. Республикалык бюджетте турган мекемелердин атайын каражаттарынын чыгаша сметасын жылга аткаруу жөнүндө отчеттор. Бул жерде датасы, коюлган маалыматтын датасы болот. Так, азыр биз мына бюджет каражаттардын 2021 жылга аткарылышы жөнүндө отчет дегенди басабыз. Так, анан жүктөө деп турат, ошол жерден жүктөсөк болот. Буну ачсак, бул жүктөлдү. Азыр. Так, буну ачабыз. Ачканда мындай маалымат чыгат. Мына толук отчет маалымат көрүнүп атат сиздерге. Бул доход, бул расход. Мына расход статьялары менен жана наименование статьи деп турат. Жогорку управление, жогорку кеңеш, управделам жогорку кеңеш Кыргызской республики. Бунун кыргызчасы жок окшойт да, орусчасын эле азыр көрүп атабыз. Ушуну жүктөп алсаңыздар да болот. Мен азыр жүктөгөндөй кылып, анан толук эсилдеп чыгып, анан сурооңуздар болсо, министрликке, Минфинге суроо жолдосок болот. Азыр эми кайтып берки порталга кирген аракет кылабыз. Так. Башкы бетке чыгабыз. Башкы бет дегенди басабыз. Анан кайтып открытый портал бюджета табабыз. Так, доход дегенди көрүшүбүз керек эле. Бул порталдын кыргызчасы да бар. Кыргызчасын бассаңыздар, кыргызча маалымат чыгат. Мына киреше дегенди басабыз. Область, Сыкөл областы, район, Жети-Өгүз району, аймак Борскон аймагы. Тилекке каршы ачылып атат. Бирок Борскондун неме датасын көрсөтпөй деле атсак болот экен. Мына Борскон айыл аймагынын азыркы республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттин азыркы маалыматын берип атат. Ушу жылкы маалымат бул. Инфографика жабуу, инфографика көрсөтүү десеңер, мына инфографиканы көрсөтөт экен. Так, азыр Борскон айыл өкмөтүнүн айыл аймагынын планы 26 миллион экен. Ал эми фактически иштетилген акча, фактически азыр киреше 10 миллион деп көрсөтүлгөн экен. Так, будан сырткары жергиликтүү бийлик өздөрү башка бул порталдарды дагы демилгесе болот. Мисалга, азыр мен сиздерге Ош шаарынын порталын көрсөтөм. Жерге ОМС Ош деп, ОМС чек деп теребиз. ОМС Ош
чекетке жедептеребиз. Эми буну ачабыз. Буну ачканда бул шилтеме менен өткөндө мындай порталга чыгабыз. Бул жерде муниципалдык менчикке, Ош шаарынын муниципалдык менчиги боюнча толук маалымат бар. Бул жылдызчаларды бассак, мындай ишкана боюнча, мына торговый павильон боюнча бүт маалымат бар. Адрес, неме, келишимдин номери, аренданын суроо, анан бир айда канча сумма акча түшөт. Ошентип ар бир мекеме боюнча маалымат алсак болот. Анан кийин кайсы жерде жайгашкан деген информацияны дагы кеңири алсак болот. Ошону менен бирге бул жерде статистика бар. Статистиканы жазсак, мына канча жалпы объектилер боюнча маалымат бар статистика берилет. Анан жалпы суммасы, демек бир айда муниципалдык менчикте ижарага бергенден 12 миллион сом киреше табат экен Ош шаары бир айда. Демек 10 айда, 12 айда 1 миллион 120 миллиондон ашык болот. Алардын өзлөрүнүн зарплата булардын эсептенип чыгарганда, анда ошол 120 миллиондон азыраак киреше болуш керек. Бул жерде карта жөнүндө маалыматты ачып окусаңыздар да болот. Бул жерде статистика, бул жерден реестрди дагы көчүрүп алса болот. Так. Бул жерде фильтрден дагы, арендадагы мекемелерди көрсөк болот. Бош, анан бош эмес мекемелерди көрсөк болот. Бул фильтр азыр мына арендадагыларды көрсөтөт, анан кийин боштурду көрсөтөт. Мына арендадагылар, мына свободный дегендер жашылдар экен. Анда эмесе биз сиздер менен бүгүн жергиликтүү бюджетке кантип катышыш керек боюнча маалымат алдык. Жана жергиликтүү бюджетти каяктан издейбиз, порталдарды карап чыктык. Ошону менен бирге республикалык бюджетти каяктан алабыз, маалымат алдык. Анан жергиликтүү айыл өкмөттөр, мэриялар өзүнчө кирешени маалыматын ачыктайбыз десе, ушундай муниципалдык мекемелер боюнча порталдарды дагы жасап чыгып жарыя кылса болот экен. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар. Менин атым Бургакым Масалиева. Бул видео долбоор Жеги Конуш долбоорунун алкагында жазылды.